Негизи акча любой эле адамга жеңил келет. Мисалы сизде азыр дата рождения боюнча башка айтып берем, бирок могул жерде сиз айтып атасыз, акчанын берекеси жок. Значит, ошол акча келип кеткенде сизде кандайдыр неприятный сезимдер болот да. Анан неприятный сезимдер болот, акча келсе деле по-любому кетет. И ошо сиз ойлогондой эле акча келет, даже келе электе эле ордун таап кетет. И сизде неприятный сезимдер дегенде мындай жагымсыз, акча болгону менен пайдасы деле жок деген установкалар келет да. А подсознание ойлор келет, то есть. А подсознание сизди өлүмдөн сактап калыш керек. Сизде постоянно эле акчага болгон туура эмес, жагымсыз ойлор келе берсе, бул ден соолукка жаман зыян тийгизет дейт дагы. Өзүңүздү өзүңүз даже ошо келип аткан акчанын деле берекеси жок деп атып, даже келип аткан акчаны жок кылып аласыз. Тозосуз. Андан көрө акча келип атканда сүйүнгөн адамга көбүрөөк барат.